Ассаламу алейкум жалпыга карапайым калк, урматтуу бийлик төбөлдөрү. 2 мүнөт убактыңыздарды бөлүп угуп койсоңуздар менин суранычым бар эле. Баарыбызга белгилүү болгондой коронавирус бүт дүйнөнү каптады. Кээ бир мамлекеттердин экономикасын, ошол эле катарда биздин мамлекеттин экономикасын сындырып атат. Алгач Кыргызстанда коронавирус катталганда 3 аптага окуу жайларды, жогорку окуу жайларын, мектеп садиктерди жабылган эле. Ошол эле учурда аралыктан окуу деп чечилди эле. Кээ бир чоң мамлекеттерде $2000, $3000 берип атат экен. Буга биздин мамлекетибиздин чабасы жетишпеген, баарыбыз айдан ачык билебиз. Менин кичинекей эле суранычым, баарыбызга белгилүү болгондой Oshka.com, Beeline компаниялары бар. Биз алгач сим карталарды бизде регистрация кылып, бизди каттоого алган. Ошону студент болобузбу, мугалим болобузбу, баарыбыздын тизмебиз бар. Сиздерден сураныч, кээ бирибиздин шартыбыз болбой жатат, кээ бири бирдик сала албай жатат, кээ бирибиздин 5-6 баласы бар бир үй бүлөдө. Ар бир балага бирден телефон алып берип, бирдик салып бериш өтө татаал. Кээ бирибиз базарда иштейбиз. Ошол эле учурда көчөгө чыгып бирдик сала албай жатабыз, банкка бара албай жатабыз дегендей. Шаарда блокпосттор коюлган, шаарга киргизбейт, шаардан чыгарбайт, ушундай бош ортмолор көп. Сиздерден сураныч, бир эле сураныч. Эртең менен саат 8ден 11ге чейин болобу, 9дан 12ге чейин болобу, 1 саатты белгилеп, ушу компаниялардан акысыз интернет алып берсеңиздер, мугалимдерге да, окуучуларга да, студенттерге да сиздерден суранам. Кээ бир ишкерлер ишканаларын 2 ай, 3 ай салыктан бошотуп атасыздар. Бул мекемелерди деле ошондой салыктан бошотуп, кандайдыр бир жолун таап, окуучуларга, студенттерге бир убактылуу 1 саатты коюп, интернетти бекер кылып берсеңиздер деп суранаган.